Саламатсыздарбы, урматтуу адабият майданындагы Айтматовдун окурмандары. Сиздерди бүгүнкү адабият күнү менен куттуктаймын. Кыргыз адабиятынын калемгери, кара сөздүн чебери болгон Чыңгыз Айтматовдун бүгүн 92 жылдык мааракесин белгилеп отурабыз. Айтматов кылымдар тогошкон азыркы доордун чыгармалары эң көп окулган жазуучулардын бири болуп саналат. Анын китептери 170 ашык тилге которулуп, 60 миллиондон ашык нуска менен басылган. Ben geldim dedi. Ana gemide geldim var meni tangızı karaşmadı. Aların içine matros adamını görüp Anana ne dedi? Atama ne? Ata senin için muha gelbeysin. Ben seni oyu sandım. Ал эми чыгармалары болсо коомдо билим берүү жана тарбиялоо процессинин ажырагыс бөлүгүнө айланып келет. Ошону менен бирге искусствонун туу чокусу болуп, анын чыгармаларынан жаралган кинофильм жана спектакльдери дүйнөлүк сахналарда коюлуп келери талашсыз. Ölümdün derine ak kemem kayrılçı ata kem gele Kızılcıkтай болгон сонун алма экен. Муну кайдан таптыңыз? Bunu сүрөт тартып жүрүп, жалбырагы түшкөн көп дарактын арасынан таап алдым. Асыл нерсе урунса эле сизди издейм. Рахмат, саламатта болуңуз. Алсырап жаным кейип турган кезде Жазуучунун чыгармачылык изденүү демилгеси, ар бир доордун, ар бир мезгилдин муктаждыгын сезүү касиети анын үзүрлүү чыгармачылыгына фундаменталдуу өбөлгө жарата алды. Же байкабай жүрөсүң же мени оорубайт деп ойлойсуң. Кара сөздүн чебери болгон Айтматовдун туулган күнүндө анын сыйлыктарын атап кетпесек болбос. Чыңгыз Айтматов Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, социалисттик эмгектин баатыры, Дүйнөлүк көркөм сүрөт академиясынын, Европа илиминин, Германия илиминин, Көркөм өнөр академиясынын ардактуу мүчөсү болуп келген. Ленин жана СССРдин, Германиянын, Япониянын, Түркиянын, Индиянын, Американын жана башка өлкөлөрдүн эл аралык сыйлыктарынын лауреаты. Мунун босо турган Алам алпы Айтматовдун сыйкырдуу калемине дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдиребиз жана ага даңк деп айтуу менен бүгүнкү кечебизди жыйынтыктайбыз. же байкабай жүрөсүңбү. Ала кетет деп турасың го. Эртелеп жыла бергин чоң эне. Ben çoğun emektim. Анан кимсиң? Kızım. Кызмын. Сулуусуңбу? Сулуусуңбу дейм. Бутуңда туфли болгон дейм не? Мен көлгө жалгыз келип байыр алдым, тургуздум махабаттын пайдубалын. Жаштыгым татал жолдон жаңылышып,
долондон канатымды кайрып алдым. Жаштыгым татаал жолдон жаңылышып, долондон канатымды кайрып алдым. Кумдан көп биздин күндөр өткөн. Келер мен аман болсом да бир көксөм. Азыр мен